Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин мекендештер, жылкы сүйүүчүлөр, саябкер чабандестер. Биз бүгүн ноокаттабыз, тактап айтканда Насиридин Нисанов айылдык аймагынын Жар Коргон айылында турабыз. Жар Коргондон жакшы жоон жолпусунан келген кыргыз жылкысы сатылат экен. Сиздерге маалыматын беребиз. Ээси менин жанымда турат, маалыматты берет. Элеман чабандес мени көрсөтөт экен туугандар. Бизден алыстабаңыздар туугандарына. Өзүңүздөр көрүп байкап турган жоон жолпусунан келген ушул ат экен. Расул ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Атты сатууга койдуңуз буюрса? Сатууга койдук. Кыргыз жылкысы дедиңиз, Карабайыр. Азыр дене мүчөлөрүнү дагы тартып көрсөтөбүзбү? Так, элеман мындай эле токтото бербейсиңби бир атты көрүп алайлы дене мүчөлөрүнү. Токтот ушундай. Кабак кашыны көрүңүздөр, атты мына жаккан болсо, ээси менен байланышып алып калыңыздар. Жашынан баштайлар, Расул ака, жашы канча экен мунун? Жазга 8. Жазга 8. Онатып койгонго мындай суу болуп кетти жаныбар баягы. Онатканыңарды. Жазга 8. 4 казыгы таза мындай куту болу. Ден соолугу жакшы. Ден соолугу Казыгы таза. иши кемелери жок туттарында. Дефек кара туяк, кара жал экен жаныбар. Мына жоон жолпусунан келген ат. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Колго жоош эле окшойт, Колго жоош. Бою канча чыгат бою? Боюн өлчөбөдүк. 1.55'ten ошондой элеман. 1.55-60 аралыгы, ортосу. Такага туруштары жакшы, жебичи териде турат эми. Мындай урсак туат экен. Аттын улагы кандай эми? Улактары, иши, үйрү дегендей кичине маалымат бериңчи. Аттын улагы өзүнө жараша бар. Өзүнө жараша улагы бар. Улагы бар. Ишине жок, куду каласы. Иши дагы иштеп жүргөн атпы? Иштеп жүргөн ат. Үстүлөрү кандай үстүлөр? Секин бастырсаң мындай чатка аяктарында байкаңыздар. Үйрү дагы бар. Иштин, үйүрдүн аты экен да. Өзүнө жараша улагы бар дедиңиз. Улагы бар. Кыскача маалымат беребиз анда. Улагы жүргөн ат. Эламан бир кайтарып кой берип койбойсуңбу? Бир жеңилдигин дагы көрүп коелу. Көрүп турасыздар туугандар. Мынакей, карда тартып көрсөттүк. Кличкасы жокпу же барбы? Кличка койгонсузбу? Жоон жолпу ат издегендерге токтот эми эламан. Аттын баасыны канча коесуз? Аттын баасын 180. 180 миң сом. Сомго айтылды. Дыйканчылык эле атыңыз? Канчалыгы? Мына дыйкандардан чыгып атат. 180 миң сом деп айтылды аттын баасы туугандар. Эми номерлериңизди айтып өтсөңүз. 76 менен. Плюс 996 776 менен 562 562 909 номер менен байланыша бересиздер. Атка лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Мынакей, саламатта калыңыздар туугандар. 180 миң деп айтылды.